Түп аймактык ооруканасында мына буга чейин ушундай ооруканаларда иштеп келатабыз. Бул оорукана 1960 жылы салынган. Өзгөчө кырдаалда министрлиги тарабынан бул уже сноско кетиш керек деп жыйынтык чыгарылды. Курулуп жаткан 60 орунду ооруканабыз бүтсө, бияктагы иштеп аткан мынакей эски бөлүмдөрдүн баары көчүрүлүп, буюрса баарыбыз укомплектованный бир жакшы жаңы ооруканада иштейбиз деген үмүттөбүз. Мындай эскилиги жеткен ооруканада район тургундары дарыланып келишет. Жаңы оорукананын бүтүшү жергиликтүү тургундардын көптөн көп күткөн тилектеринин бири. Күтөт керек, ушу здание бизге аябай керек болуп атат да. Мындай эмелер тартыш болуп азыраак болуп, мындай очередтер болуп атпайбы, аякта кабинеттер көп болсо, мындай элдер эме болуп жакшы болот эле, батыраак эртерээк тезирээк бүтүрүп берсе элге. NSI курулуш фирмасы аркылуу оорукананын курулушу 2015 жылы башталып, курулуш иши токтоп турган. 2021 жылы республикалык каржылоонун негизинде оорукананы салып бүтүрүү колго алынган. 2 кабаттуу оорукананын курулушу 90% аяктады. 60 орунга ылайыкталып, ооруканада 4 бөлүм иш алып бармакчы. Жатып дарылана турчу жайы болот. Бияка деген 4 отделение кирет 60 койканын ичинде. Хирургия бөлүмү, роддом бөлүмү, анан балдар бөлүмү, анан реанимация бөлүмү 4 койкалуу болуп, бир жерде укомплектованность болуп, жакшы буюрса оорукана болуп калат. Буга чейин Түп аймактык ооруканасы 4-5 жерде отделенияларыбыз мындай ар кайсы чачыранды болуп, бейтаптардын кышкы, жайкы мындай кышында особенно бир отделениядан бир отделенияга барганы мындай кооп жаратчы да. Мындай анткени түп айылыбызда 6 ай кыш болот. Ушул экенде карга байланыштуу, сууктун аба ырайынын кескин өзгөрүлүшүнө байланыштуу ушуреки мына чакан укомплектованный 4 отделениябыз бир мекемеге бүтүп атат буюрса. Курулуштун жалпы суммасы 87 миллион сомду түзүп, быйыл анын 38 миллиону мамлекет тарабынан бөлүнсө, аймактык оорукананын курулушу толук 100% аяктайт. Медициналык жабдуулар алынып, жаз менен ачылышы күтүлүүдө. Неусвоенный суммасы 38 миллиондой калды. 38 миллион ишинин 90%-ын арасында биякта деген мед жабдыктар, оборудованиялар ушурекилердин баары буюрса кирет. Түп районда 63 миң жаран каттоодо турса, көпчүлүгү Түп райондук жалпы дарыгерлик практика борборуна кайрылышат. Калктын саламаттыгын сактоого багытталган социалдык объектилердин курулушу облус аймагында жүрүүдө. Түп райондагы бул аймактык оорукананын пайдаланууга берилиши менен район тургундарына мыкты медициналык шарттар түзүлмөкчү. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Түп районунан.